9. Кайын жұрт. Үй бүлөнүн бекем болуусуна эки тараптын тең кайын журту чоң таасирин тийгизет. Айрыкча келин менен кайнененин келишпестиги көп үй бүлөнүн бузулушуна алып келет. Бул тууралуу ушул бөлүмдүн аягында атайын сөз кылабыз. Бул жерде эркек, тагыраак айтканда күйөө бала кайын журтуна кандай мамиле кылуу керектигине учкай токтоломун. Бизде көп аймактарда салт боюнча күйөө бала али нике кыйла элегинде эле кайын журтка кызмат кыла баштайт. Тагыраагы кээ бир иштерди аткарып, кайын журттун сынынан өтөт. Ушул салт андан ары уланып, кайын журттун жакшылык, жамандык иштеринде күйөө бала дайыма кызматта турган жерлер бар. Мунун жакшы жана жаман жагы бар. Жакшы жагы дайыма кайын журтунун кызматында болгон күйөө бала кызматы менен кайын журтка жагып, аларга аралашып, өз баладай болуп калат. Мындайда кээде жубайлар жаңжалдашып, ортодо келишпестик болсо, кыздын ата-энеси күйөө балага жан тартып, кызын тыйып, аларды жараштырып, кайра жашоосун улантуусуна кол кабыш кылат. Ал эми жаман жагы дайыма кайын журттун кызматында болуу көп жаштарга жакпайт. Алар кайын журтуна барып кызмат кылганды намыс көрөт. Муну болсо аялдары түшүнбөйт. Алар күйөө бала кайын журтка кызмат кылууга милдеттүү деп эсептешет. Көпчүлүк кайын ата, кайын энелер да ушундай түшүнүктө. Мындайда эгер күйөө баланын кичине эле айыбы билинсе, же кыз менен ортодо бир аз чыр-чатак болсо, күнөөнүн баарын күйөө балага оодарып, кызын периштедей таза кылып, экөөнү жараштыргандын ордуна ажыраштырууну көздөп, күйөө балага биротоло душман болуп алышат. Күйөө бала жалаң кайын журттун кызматын кылып, алардын айтканынан чыкпай калган учурда ал эки жагымсыз абалга кабылуусу мүмкүн. Биринчиси, кайын журттун кызматынан чыкпаган бала өзүнүн ата-энесинин жана бир туугандарынын мамилесин суутуп алуусу мүмкүн. Ал ошолордун баласы болуп калган. Аялынын сөзүнөн чыга албайт, деп баласына нааразы болгон ата-энелерди көп угабыз. Баламдын башын айлантып алган, деп энелер келиндерин жаман көрөт. Мунун артында аянычтуу бүтүүсү мүмкүн. Экинчиси, дайыма кайын журтуна кызмат кылган күйөөсүн жакшы көрүп сыйлаган келиндер бар. Бул жакшы. Кээ бирлери күйөөсүнүн мындай кызматын туура эмес түшүнүп, чындап эле аны өзүнө кул кылып алгандай мамиле кылат. Кокус бир-эки жолу кайын журттун кызматын кылбай койсо, дароо кокудон алып сууга, суудан алып көргө салат. Мындай мамиленин аягы да жакшылык менен бүтпөйт. Жогоруда сөз болгондой абалга кабылбоо үчүн күйөө бала кайын журту менен орто, сый мамиледе болушу керек. Баш оту менен алардын кызматына кирип албай, мүмкүнчүлүгү болгондо жардам берип, мүмкүнчүлүгү жокто алыс болгону оң. Негизгиси күйөө бала эч качан кайын журтка көз каранды болбошу керек. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Кайын журттун көңүлүн табуу аялдын көңүлүн табуудан маанилүү. Аялдын ата-энесин сыйлоо аялды сыйлоо. Эркек үчүн ата-эненин орду кайната кайнененин ордунан жогору. Аялынын айтканынан чыга албаган эркек акыры жардан кулайт. Кайын журтуна көз каранды болгон эркектин сөзү өтүмсүз. 10. Бала тарбиясына көңүл буруу. Тарбия. Алишка, мени бирөө сураса үйдө жок деп кой балам, бир аз уктап алайын. Макул ата. Алишка, оюнчуктарыңды жыйнасаң, сага шоколад берем балам. Макул апа, азыр жыйнайм. Апа, оюнчуктарымды жыйнадым, шоколад кана? Азыр жок, кийин дүкөнгө барганда алып келем. Жыйынтык. Балаңдын ар бир экинчи сөзү жалган. Кечээ мектепке барбаптыр, эжекей чалды. Бизди дагы алдаптыр. Билбейм бул кимди тарткан. Өмүрү жалган сүйлөгөн эмес элем? Эми эмне кылабыз? Баланын тарбиясына ата да, эне да көңүл буруусу керек. Биринин көңүлү бурулбай калса, тарбия кемчиликтүү болот. Бул атасы же энеси жок балдардан айкын байкалат. Тилекке каршы азыр ата-энеси экөө тең тирүү туруп, балдарына татыктуу тарбия бере албагандар көп. Анын себеби балдарга жетиштүү убакыт бөлүнбөгөндүгүндө. Эркек кечке жумуштан чарчап, кечинде балдарга көңүл бурбайт. Ал аялына ишенет. Аялдын колу болсо үй түйшүгүнөн жана телефондон бошобойт. Балдарды телевизор менен телефон тарбиялайт. Балаңыздын келечегине жана акыретине кайдыгер болбосоңуз, анда буларга көңүл буруңуз. Биринчи, балага өзүңүз үлгүлүү ата болуңуз. Эсиңизде болсун, эч качан балага жалган сүйлөбөңүз жана өзүңүз кылбаган нерсеге аны буйрубаңыз. Оозуна тамеки тиштеп алып, баласын тамеки чекпе деген ата, тамекинин сыртындагы жазууга өзү көңүл бурбаган сыяктуу, баласы да анын сөзүн көңүл сыртынан кетиргенин билсин. Экинчи, балага Алланы таанытыңыз. Адам бир нерседен коркмоюнча жаман ишти кыла берет. Бул нерсе камера, мыйзам, полиция, эл, ата-эне жана башкалар болушу мүмкүн. Алладан корккон адамга жогорудагылар түккө турбай калат. Үчүнчү, баланын дитине дин тарбиясын сиңириңиз. Бул жашоодо динди жеткирүүчү Мухаммед пайгамбардан ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун өткөн акыйкат педагог, агартуучу болгон эмес. 4. Улуттук баалуулуктарды, каадаларды, тарыхты кеп кыла жүрүңүз. Балаңыз кыргыз бойдон калсын. 5. Балага убакыт бөлүңүз. Балага бөлүнгөн 10 мүнөт сиз таап келген 10 000 сомдон пайдалуу. 6. Баланын тарбиясын энесине таштап койбоңуз. Бала сөзсүз эркектин да тарбиясын көрүшү керек. 7.
Баланын көзүнчө ата-эне эч качан урушпашы керек. 8. Балдардын тагдырына балта чабууну каалабасаңыз, ажыраша көрбөңүз. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Кыяматта ата балдары үчүн жоопкер болот. Өзүңөрдү жана бала чакаңарды отуну адамдар жана таштар болгон тозоктон сактагыла. Балапан уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат. Бала үчүн акча коротпой, убакыт коротуу пайдалуу. Баланын билимдүү болгону дүйнөсүнө пайда, тарбиялуу болгону эки дүйнөсүнө пайда. Пайгамбардын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жашоосунан бир үзүм. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан: ата балдарына жакшы адеп ахлактан өткөн баалуу мурас калтыра албайт. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан: ар бирин кайтаруучусуңар жана кайтарганыңарга жоопкерсиңер. Ата үй бүлөсүнө кайтаруучу, ал үй бүлөсү үчүн жооп берет. Умар бин Абу Салама ага Аллага ыраазы болсун айтат: Алланын элчиси ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун мага: балам, Алланын атын атап, оң колуң менен өзүңдүн алдыңдан тамактан деп үйрөттү. Анас ага Алла ыраазы болсун айтат: Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун эки кызды жакшы тарбиялап өстүргөн киши менен кыяматта ушундай жакын болом деп манжаларын бириктирип көрсөттү. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун минтип айткан: 3 кызы бар киши аларды сабырдуулук менен багып, кийиндирип жакшы тарбияласа, кыяматта алар тозокко тосмо болот. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун Абдулла бин Амирдин үйүндө отурган. Абдулланын апасы: балам, бери кел, бир нерсе берем деп баласын чакырды. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун ага эмне берери жөнүндө сурады эле, ал курма бермекчи болгонун айтты. Ошондо пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун: эгер колуңда эч нерсе жок ушинтип чакырганыңда жалган айтты деп жазылмак, деди. Аял: алганың жакшы болсо жакаң агарат, алганың жаман болсо чачың агарат. Аял: үй бүлөлүк турмуштун башталуусу аял үчүн жашоонун жаңы барагы. Актай баракка жакшылыкты да, жамандыкты жазуу да аялдын өзүнүн колунда. Аялдын бактысы да, бактысыздыгы да үй бүлөлүк жашоосунда. Аны эки эшиктен бири күтүп турат: бактылуулук жана бактысыздык эшиги. Бактылуулук эшигине киргени бактылуу балалыгынын артынан сүйүктүү жар, сүйкүмдүү эне, кайрымдуу кайнене, балпайган чоң эне, тайене болуп, бактысы бактыга уланат. Бактысыздык эшигине киргени бактылуу балалыгы менен эле эмес, бүтүндөй бактысы менен коштошот. Жар болуп жаратпайт, энелик вазыйпасын аткара албайт. Чоң эне, тайене дегенге татыктуу боло албайт. Өмүрү бакыт издеп бактысыз өтөт. Бул эки эшиктин бирин тандоо бүгүн бирөөнүн босогосун аттап, келин деген ары кадырлуу, ары жоопкерчиликтүү статуска ээ болуп жаткан ар бир аял затынын өзүнүн колунда. Некеси кыйылып, өмүрүндө кирбеген жат бирөөнүн үйүнө бүлө болуп босого аттаган келин эмки жашоосу бактылуу же бактысыз болору, күлкүсү менен ые, кайгысы менен кубанычы, деги эле сөөгүн табытка салып көтөрүп чыкканга чейинки жашоосунун жакшы же жаман болору, мына ушул үйдө чечилерин жана ал түздөн түз өзүнө тиешелүү экенин эсинен чыгарбоосу керек. Барган жериңден бак айтсын, дейт нарктуу эл. Башыңдан ак жолугуң түшпөсүн, делет батада. Бул жөн эле калуу тилек эмес, бул кызга эскертүү. Барган жериңде агарып көгөрүп, өсүп өнүп, башыңдан ак жолугуңду түшүрбөй бапестеп алуу өзүңдүн колуңда. Ошону унутпа, деген насаат. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жок дегенде бир кызды жакшы тарбиялап турмушка узаткан адамга кыяматта ал тозоктон тосмо болот, деген. Бул жакшы тарбия көргөн, турмушка даярдалган кыз жашоодон өз ордун табат. Балалык бактысы эми үй бүлөлүк бактыга айланат деген маани. Аялга 4 нерсесине карап үйлөнөт: тегине, байлыгына, чырайына жана ыйманына. Ыйманына карап үйлөнгүлө, береке табасыңар, деген дагы бир осуятында. Ыймандуу тарбияланган кыз үй бүлөнү сактап, берекелүү жашоо тартуулайт деген сөз. Демек, үй бүлөлүк турмушта бактылуу же бактысыз болуу кыздын тарбиясына, мүнөзүнө, кыялына, кылык жоругуна, аң сезимине тиешелүү. Европа таштандуу аялдардын көрүстөнүнө айланып бара жатат деп тынчсызданган европалык аялдын пикирин жогоруда эркектерге тиешелүү жерде жазып өткөм. Негизи бул аялдарга көбүрөөк тиешелүү. Аял укугу. Аял менен эркектин теңдиги деп кан какшаган батышта аялдар кандай жыргалга жеткенин андагы акыл эси жайында аңды дөңдү аңдаган адамдар өздөрү моюндап жатат. Тилекке каршы теги түптүү, нарк насили таза, акыйкатты көрсөткөн дини бар, жакшы жаманды ажыраткан дили бар өзүбүздүн элибизде деле абалыбыз бешине жылытарлык эмес. 3-4 баласы менен таштап, башка аял алып алган, багам деп четке кетип, ошол бойдон карабай койгон, бир үйдө, бир төшөктө жатса да аялына сүйүү, мээрими жок жат адамдай өмүр кечирген эркектер көп.
Өтө эле көп. Буга эмне себеп? Ким күнөөлүү? Мунун жообун мен жакшы билем. Аны азыр айтып берем. Эже карындаштар. Аялдын эрсиз калганына көбүнчө аял өзү күнөөлүү. Ооба, 3-4 бала төрөп, ата деген атка ээ кылып, кир когун жууп, тамагын бышырып берип жатсам, анан дагы мени күнөөлөйсүңбү деп айтууңуз турган кеп. Ооба, ошондой кылганыңызга карабай сиз күнөөлүүсүз. Анткени сиз ага сүйүктүү жар боло албадыңыз. Аны толук өзүңүзгө багындырып, сизди жарым саат көрбөсө сагынып, жумуштан бошор замат сизге учуп жөнөй турган күйөө кылып алууга толук мүмкүнчүлүгүңүз бар эле. Бирок сиз аны колдонбодуңуз. Өзүң сүйбөсөң мейли, бирок сүйүктүү бол. Алла Таала аял затын жаратканда табиятынан сезимтал, зерек жараткан. Аял турмушка чыккан күнүнөн баштап күйөөсүнө эмне жагат, эмне жакпайт экенин билгенге тырышуусу керек. Муну ачык айкын сүйлөшүп, күйөөнүн наразы, ыраазы болгонунан байкап, эскертүүлөрүн эске алып, кыскасы түрдүү жол менен тыңчылык кылып билип алуу зарыл. Күйөөнүн кабагынан, маанайынан анын айтайын дегенин айттырбай билүү мүмкүнчүлүгү бардык аялдарга берилген. Бирок аялдар аны пайдаланбай, же өмүр бою ызы ичүү менен жашоо кечирет, же Кудайдын бир күнү эрсиз калат. Аял жар болуп, эне болуп, Кудай берген өмүрүн бакыттын кучагында өткөрүүнү кааласа, өзү сүйбөсө да сүйүктүү болууга, күйөөсүнө такай көңүл бурууга, күйөөнүн аманатына бек, ишенимине туруктуу болууга, сарамжалдуулукка, үйдү таза кармоого, аялдык назиктикти, сулуулукту сактоого, күйөөгө өбөкчөлөк болууга, кайын журтка сый мамиле кылууга, балдарга татыктуу тарбия берүүгө баш оту менен берилип аракет кылуусу керек. Биринчи, күйөөгө көңүл буруу. Мени жаап койгулачы, мага жамынчы жапкылачы, деди пайгамбарыбыз. Ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун калтырап титиреп. Бул сууктун же оорунун калтырагы эмес, коркунучтун, толкундоонун калтырагы болчу. Хадиша энебиз үн катпады. Болгон төшөнчүсүнүн астына салып, болгон жамынчысын үстүнө жаап кымтылады. Бул күнү пайгамбарыбызга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун биринчи аян кабар түшкөн күн эле. Жебирейил периште аны 3 жолу катуу кыса кучактап, Алланын оку деп башталган алгачкы аян кабарын дилине салган. Аяндын оордугу, периштенин сүрү, пайгамбарлык озуйпанын башталышы, баары адаттан тыш, баары биринчи ирет болуп жаткандыктан ары коркуп, ары толкундап, денеси муздап, калтырап келген. Хадича энебиз аны дагы кымтылап, эмне болгонун билбей айлана чебелектеди. Жылуу мамиле, жылуу жамынчы денесин бир аз жибитип, калтырагы басаңдады. Кыжаалаттанган аялына болгондой айтып, коркуп жатамын, деп кошумчалады. Акылдуу аял Хадиша энебиздин көңүлү жайына келип, жүзүнө кызыл жүгүрдү. Коркпо. Алла Таала сени жамандыкка туш кылбайт. Сен туугандар менен мамилеңди үзбөйсүң. Жакырлардан жардамыңды аябайсың. Аманатты көздүн карегиндей сактайсың, деди ал, жолдошун жооткотуп. Хадиша энебиздин жапкан төшөгү денесин жибитсе, айткан сөзү жүрөгүн жибитти. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун пайгамбар болгон күнү, мойнуна толур көтөрө албаган аманат артылган күнү. Муса пайгамбардын доорунан бери адам пенде көзү менен көрбөгөн Жабирейил периштени көргөн күнү. Алла Тааланын алгачкы аян кабарын алган күнү, анын кайгысында, кубанычында тең бөлүшкөн, жылуу мамиле, жылуу сөз менен жанында өбөкчөлөк болгон жападан жалгыз адам Хадиша энебиз болду. Эркек канчалык күчтүү, кайраттуу, эрктүү, тайманбас болбосун, кээде алсыз, назик, коркок аялдын колдоосуна, көтөрмөлөөсүнө, жардамына, көңүл буруусуна муктаж. Эркекти эркек кылган аял, ар бир күчтүү эркектин артында акылдуу аял турат. Аял күйөөсүнө дайыма көңүл буруусу зарыл. Аял күйөөсүнөн жылуулук күткөндөй эле эркек да аялынан жылуулук күтөт. Бирок эркектин күткөнү аялдыкынан башкача. Эркек аялдан эмнени күтөт? Аял күйөөсүнө качан, кандай көңүл буруусу керек? Буларды сөзсүз билишиңиз керек. Биринчи, күйөөңүздүн маанайына көңүл буруңуз. Көңүл бур дегендин мааниси ага маанайына жараша мамиле кыл деген сөз. Аялдардын көбү күйөөсүнүн маанайына маани бербейт, же ичиндеги бугун чыгарууга шашып, анын маанайына карабай айта турган сөзүн айтып салат. Натыйжада анын айтканы суу кечпей, айтылган жерде калат, же ортодо чуу жаратат. Жумуштан маанайы жарык, көңүлү көтөрүңкү келген күйөөңүзгө ал босогону аттай эле келе баланын кайсы бир нерсени сындырып салганын, же үй ээси ижара акысын доолап келгенин, же курбуларыңыз менен бир жакка баруу үчүн аны эле күтүп отурганыңызды айтып баштасаңыз, биринчиден анын жарык келген маанайына суу себесиз. Экинчиден андан үмүт кылган жакшы сөз, же акча, же башка бир нерседен куру каласыз. Үчүнчүдөн, бул эң негизгиси, күйөөңүздү өзүңүздөн, үйдөн алыстатып аласыз. Башында анча билинбегени менен, акырындап күйөөңүз үйгө келгиси келбей, үйдө дагы кандай сюрприз күтүп турарын эстеп, сизден алыстай баштайт. Ошондуктан күйөөңүздүн маанайына маани бериңиз. Ар бир айтар сөзүңүздү, аткарар ишиңизди анын маанайына жараша пайдалансаңыз, биринчи кезекте утушка өзүңүз ээ болосуз. Экинчи, күйөөңүздүн табитине көңүл буруңуз. Тагыраак айтканда, күйөөңүз сизден эмнени күтөт, эмнени каалайт жана эмнени жактырбайт.
ушуга маани бериңиз. Жетекчисинин күнүмдүк пландарын, ким менен жолугуп, ким менен сүйлөшөрүн, атүгүл ким менен тамактанып, аны менен кайсы темада сүйлөшөрүнөн бери иреттеп жазып алдына койгон катчыны жетекчи дайыма сыйлайт. Аны эч кетиргиси келбейт. Аялда күйөөсүн эмнени жактырып, эмнени жактырбасын ага турмушка чыккан күндөн эле изилдей баштоосу керек. Баарын билип, анан ага ушуга жараша мамиле кылуусу кажет. 20 жыл чогуу жашап, жок дегенде күйөөсүнө кайсы тамак жагарын билбеген аялдар бар. Анан бул үй бүлөдө ынтымак тууралуу сүйлөөгө болобу? Күйөөсү жактырган нерсеге каршы чыга берүү же күйөөсү жактырбаган ишти кайра кыла берүү үй бүлөнү ажыратып тынат. Атактуу инженер Леон Шунмейкердин аялы тууралуу айтылып жүргөн окуяны мисалга тартайын. Нью-Йорктогу көз жоосун алган көпүрөлөрдүн көбү ушу Леон Шунмейкердин иши. Анын аялы жеткен сабатсыз, эки сөздүн башын кошуп сүйлөй албаган аял болчу. Күйөөсү гольф жана шпага оюндарын жанындай көрчү. Өзү жининен жаман көрсө да, күйөөсү жакшы көргөндүгү үчүн гана анын көңүлү үчүн ал да гольф талаасына аргасыз барчу. Күйөөсүнүн көңүлү үчүн ойногонду да үйрөндү. Акырында кызыгы артып, спорттун бул түрлөрүнөн мелдешке катышып, байгелерди жеңип алды. Акыры күйөөсүнүн көңүлүн калтырбоо үчүн анын гольф таягын көтөрүп артынан ээрчип жүргөн Шунмейкер айым эл аралык олимпиада оюндарында аты чыккан спортчуга айланды. 3. Күйөөңүздүн жакшы мүнөзүнө, жакшы иштерине көңүл буруп, кез келгенде ошолорду айтып, аны мактап туруңуз. Жогоруда мен Хадиче энебиз пайгамбарыбызга, ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, биринчи аян түшкөндө аны кантип тосуп алып, ага эмнелерди айтканын бекер келтирген жокмун. Элестетип көрүңүз. Мени жаап койгулачы деп калтырап турган күйөөсүнө өзүң жаап алчы, колум бош эмес деп тескери караган аял болсо, абал кандай болмок? Хадиче энебиз пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жакшы иштерин бүт билген, ага көңүл бурган. Ушундай иштерди кылган адамды Алла Таала жамандыкка туш кылмак беле деген бекем ишенимде болгон. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун коркуп турганда дал ушул иштерин айтып, анын көңүлүн жубатты. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун Хадиче энебизди эстеп, адамдар мага каршы чыкканда Хадича жардам берген. Адамдар мени жалганчы дегенде Хадича мага ишенген деп бекеринен өлгөнчө айтып жүрдү дейсизби? Хадича энебиздей кадырлуу аял болгуңуз келсе, күйөөңүздүн ар бир жакшы ишине, жакшы мүнөзүнө маани берип, сиздин ушул мүнөзүңүз аябай жакшы, ушунан эч тайбаңыз, ушул ишиңиз элге пайдалуу, ушунуңуздан жазбаңыз деп эскертип, көңүлүн көтөрүп туруңуз. Кылган ишин жада калса, койнундагы аял да баалабаса, мындай эркектин иши эзели илгери жылбайт. 4. Күйөөңүздүн ден соолугуна көңүл буруңуз. Эркекти робот элестеткен аялдар бар. Эркектен талап кылат, бирок ага жаны оорубайт. Эркектердин көбү турмуш тиричилик деп ден соолугуна көңүл бурбайт. Сиз буга көңүл буруп, күйөөңүздүн ден соолугуна кам көрүңүз. Күйөөңүздү чоң бөбөк деп билиңиз. Бөбөк эненин камкордугуна кандай муктаж болсо, күйөө аялдын камкордугуна ошондой муктаж. Ойлоп көрүңүзчү. Күйөөңүздүн батегин коргатып салып берген учуруңуз болду беле? Күндө иштеп чарчадыңыз, бассейнге барып эс алып келбейсизби деп айткансызбы? Кайсы бир күнү күйөөңүз эч ишке жарабаган майып, же ооруканадан оорукананы кыдырган оорукчан болуусун, же сиздин колуңузду карап, жалдырап төшөктө жатуусун каалабасаңыз, анын ден соолугуна бүгүндөн баштап кам көрүңүз. 5. Күйөөңүздүн тазалыгына көңүл буруңуз. Алганың жакшы болсо жакаң агарат, алганың жаман болсо чачың агарат дейт. Эркектин жакасын агарта турганда, чачын агарта турганда аял. Аял жакшы болсо, эркектин жакасы эле эмес, бүт жашоосу агарат. Эркектин кийген кийиминин тазалыгына, дене боюнун тазалыгына көңүл буруңуз. Аялдын жүдөөлүгүнө эркек себеп болгондой эле, күйөөнүн жүдөө, кир болгонуна аял күнөөлүү. Эрден эшек үркпөйт деп, кээ бир эркектер бою башына анча маани бербейт. Бирок тазалык көңүлдү көтөрөт, ишке шык жаратат, башкалардын алдында басынууга жол бербейт. Натыйжада эркектин ишинин ийгиликтүү болуусуна шарт түзөт. Тескерисинче кирдеп, жүдөп жүргөн адамдын ишке көңүлү чаппайт, өзүн башкалардан төмөн сезет, басынат, иши жүрүшпөйт, ооруп калат жана башкалар. Ушуну аял заты жакшы түшүнүүсү керек. Күйөөңүздүн кийими жарашыктуу, таза болуусуна дайыма аракет кылыңыз. Бул сиздин өзүңүз үчүн өтө пайдалуу. 6. Күйөөңүздүн кайсы тамакты жактырарына жана кайсы убакта уктаарына көңүл буруңуз. Күйөөм үйдөн тамактанбайт деп даттанган аялдар көп. Алар биринчи кезекте эмне үчүн деген суроону өздөрүнө берсе, тагыраак жообун билмек. Көп эркектер үйдөгү тамакка алымсынбай кафеден тамактангысы келет. А эмне үчүн үйдө кафедегидей тамак жасоого болбосун? Үйдүн куту деп эсептелген аял сөзсүз жакшы тамак жасай алышы керек жана күйөөсү жактырган тамактарды билүүгө тийиш. Өзүнө жаккан тамактарды гана жасай берген аялдар бар. Такыр эле тамак жасагысы келбеген аялдар бар. Мындай аялдар күйөөсү үйгө келбей койгонуна таарынбай эле койсо болот. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Эркек күчтүү, эрктүү болгону менен алсыз, назик аялдын камкордугуна муктаж. Ар бир күчтүү эркектин артында анын аялы турат. Эркектин көзгүсү аял. Үйдө көңүл бурулбаган эркек көчөдөн бакыт издейт. Курсак ач эркектин ачуусу мурдунун учунда. 2. Сарамжалдуулук.
Чоң жыгач кеседей буйрактуу багалаң козулар, семирип жалы катаган байланбастар Галча бийдин коросунда жайкышы багылып, келген кеткен мейман жылдын кайсы мезгили болсо да анын үйүнөн бармагынын майын жалап кетчү. Галча бийдин дасторкону жыйылган күнү ачарчылык башталат деген сөз эл ичинде ошондон калган. Дасторконунан казы карта, сүрсүгөн эт, башкалар айда жылда көрчү күрүч палоо үзүлбөгөн Галча бийге ичи тарып, аны эптеп сөзгө чыгып, уятка калтырууну самаган бийлер да көп болчу. Бир жылы кыш оор болуп, калың журтту жут каптады. Бай мактанса бир кыштык, мал мактанса бир жуттук. Өрөөндө жутка кабылбаган бий да калбады. Жалы бүтүн жылкы, жону бүтүн кой калбай, 4 түлүк бүт кырылып, бирин серин жаны калганы көтөрүм болду. Мал жут болсо эл ачка. Галча бийдин да малы кырылып, согумга жарыгыдай жандык калбай, дасторконунун куну учту. Көзүнүн карегиндей бапестеп, арпалап багып чучугун толтурган тору аткана эти менен. Галча бийде кара тору аттан башка согумга жарыгыдай чычка кулагы да калбаганын кулагы чалган баягы байлар көптөн бери самаганын ишке ашыруу үчүн топтолуп Галча бийдикине аттанат. Намысы болсо кара торуну жыгат. Анда согуму жок, келген коногуна улакчы атын союп тур деген кепке калат. Намысы жок болсо көтөрөм козу союп, көк шилең шорпо менен узатат. Анда анын дасторкону берекелүү деген аты өчөт. Эмнеси болсо да Галча бийдин кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болор учуру келди деп баары кымыңдап сүйүнүп алган. Чөлкөмдүн жалаң аттуу баштуу бай бийлери топтолуп келип түшкөндө Галча бий иштин жагдайын дароо түшүндү. Салам алик болуп коноктор төрдөн орун алды. Сыртынан сыр бербей алжай сурамыш болгону менен Галча бийдин ичи уйгу туйгу. Бул кара мүртөздөр акыры мени сындырмакчы болгон экен. Эр жигиттин уялганы өлгөнү. Өмүр бою кепке кемтик болгончо жандай көргөн кара торуну союп намысты сактап калган артык. Бийде мындан башка арга да чечим да жок эле. Конокторун жайланып отура бериңиздер деп бий сыртка чыкты. Аш үйдүн эшигинен кемпири тосуп алды. Булардын эмнеге келгени маалым. Балдарды чакырып кара торуну сойдур байбиче, деди бий сабырсыз. Мен деле байкадым абышка. Үйгө кирип меймандарыңыздын жанынан жарым карыш жылбай отура бериңиз. Өзүм жайгарам, деди кемпири. Мындан көп, мындан сыйлуу конокторду жайгарган кемпирине ишенген бий үндебей артына бурулду. Арыракта мамыда жер чапчып турган кара торуга карап, ичи туз куйгандай тыз дей түштү. Тиягы сары кол Ооганга, биягы кара тегин Кисарга чейин атагын чыгарган ушул аты эмес беле? Жалына улак түшкөндө каны жалындай кызып, топту жарып, шамалдай учкан кара торунун кекиртегине бычак тартылат деп үч уктаса түшүнө кирген эмес. Боору оруп, жүрөгү дагы тызылдады. Эсинин ичиндеги оюн түшүнгөндөй кара тору ат жер чапчып окуранып алды. Аттын көзүнө тике карай албады бий. Шарт бурулуп үйгө киргенче шашты. Ат сойлуп, анын эти бышкандай убак боло элегеле. Боз үйдүн эшиги көтөрүлүп, бууланган шорпо көтөргөн жигиттер киргенде бийдин көзү жайнай түштү. Шорпону жытынан билди. Жаңы бышкан эттин шорпосу эмес, сүрсүгөн чучуктун шорпосу. Шорпого улай жыгач аякта бууланган чучукту көтөрүп кирген кемпирине жалдарай карап, анын артынан сыртка чыкмакчы болуп обдул деле «Кемпири жым отуруңуз» дегенсип ийнинен басып койду. Сарамжалдуу кемпири муну менен тим болбой чоң чара палоону көтөртүп келип, бөлүп сала баштады. Мындан 2 жыл мурун Андижандагы өзбек досу алып келген кол күрүчтүн палоосу экенин жебей туруп билди бий. Күрүч түгөндү деп 1 жыл мурун айткан эле кемпири. Көрсө түгөнгөн эмес экен. Сүрсүгөн чучуктун дамытат элегине 3 айдын жүзү болгон. Катып жүргөн экен. Үшүк урган картошкону суга бышырып жеп калышканда да чыгарган эмес экен катканын, сарамжалдуу байбиче. Мына эми катканы керекке жарады. Атына ичи ачышып, көзүнөн элеси кетпей, ичи башка, сырты башка болуп отурган Галча бийдин жүзү кызарып, жанатан берки жасалма жылмаюусу чыныгы жылмаюуга айланып, үнү өктөм чыкты. Кана тамакка караңыздар. Жанатан бери бири-бирине мыйыгынан жылмая, бүгүн кара тоорунун эле эмес, Галча бийдин да доороону бүтөрүнө ичинен кымыңдап отурган коноктор көргөн көзүнө ишенбей, ушул жот, ушул ачарчылыкта да дасторконунда сур чучук менен майлуу палоо үзүлбөгөн бийге ары суктанып, ары иштарып, жыты кеңилжерди жарып, ашказанды курулдаткан тамакка карашты. Коноктор да атказып, үйгө киргенче кемпирине үндөдү. Үйгө кирер замат кемпиринин колунан кармап, «Ай, нанайын кемпирим, сага садака болоюн. Мени бир өлүмдөн алып калдың», деп жалынып жиберди. Дубалында кулагы бар дегени чын окшойт. Үйдүн ичинде эч ким жок болсо да, бийдин кемпирине жалынганы эл ичине тарап, кемпирине жалынган Галча бий деген атка конду бий. Галча бий менин 8-чи атам. Азырда аксакалдар кайсы топтонсуң? Деп сурайт. Галча бийдин тобунан десең, баягы кемпирине жалынган Галча бийби? Дейт дароо. Мындай аялдарга жалынсаң аздык кылат деп ойлойм. Анткени үй бүлө бактылуу болуусу үчүн аялдын сарамжалдуулугу өтө зарыл. Үй бүлөнүн финансылык абалы да аялдын сарамжалдуулугуна түз байланыштуу. Эгер сиз күйөөңүзгө жардам берип, үй бүлөнүн финансылык жетишпестигин толуктагыңыз келсе, сизге жумуш издеп чыгуунун кажети жок. Болгону күйөөңүздүн тапканын сарамжалдуу иштетсеңиз, кол кабыш кылганыңыз ошол. Сарамжалдуулук деген эмне? Аял киши кандай иште сарамжалдуу болуусу керек? Биринчи, өзүңүздүн убактыңызга сарамжалдуу болуңуз. Чынында мактоого ылайыктуу үй кожойкесинин бекер отурууга мүнөт убактысы болбойт.
Үй ичиндегидей көп жумуш эч бир ишканада, эч бир офисте болбойт. Убактысын сарамжалуу пайдаланган аял гана үйдөгү иштин баарын өз учурунда так бүтүрө алат. Бир күндүк убактысынын жарым саатын күзгүнүн алдында, 1,5 саатын телевизордун жанында, 1 саатын телефон кучактап отуруп өткөргөн аял гана кечинде жатар мезгилде эртеден бери жуулбай жыттанган идиштерин жууп, эртең менен баласы мектепке кие турган кийимдерди кир жуучу машинага салып, үйүлгөн кийимдердин арасынан күйөөсүнүн бырышкан көйнөгүн таап чыгып үтүктөп, анан жашоосунан алып түн жарымында араң жатат. Убакытты сарамжалдуу пайдаланган аял күйөөсүнө, балдарына, өзүнө кам көргөнгө, атүгүл тууган урок, кошуна колонго да жардам бергенге жетишет. Экинчи, үйдөгү аялга тиешелүү иштерде сарамжалдуу болуңуз. Жууркан, төшөк, эмерек, килем, парда, идиш аяк жана башка ушул сыяктуу нерселерди таза кармап, аяр мамиле кылууңуз керек. Бул сыяктуу үй буюмдары кез келгенде гана алынууга тийиш. Улам эскертип, сындырып, кирдетип таштап коюп, кайра жаңысын сатып ала берүү үй бүлөнүн финансылык абалына чоң кедергисин тийгизет. Терезенин пардасын алмаштырам, чынылар сынып түгөнүптүр. Бул жазыктарды таштап башкасын алышым керек. Деген сыяктуу сизге зарыл сезилген кээ бир иштер күйөөңүз жакында ишке ашырам деп турган эл журтка пайдасы тие турган маанилүү пландарына тоскоол болуп, атүгүл такыр эле ишке ашыра албай коюусуна себеп болуп калуусу мүмкүн. Ошондуктан азыр өтө зарыл эмес. Кийинкиге жылдырып турса боло турган иштер менен күйөөңүзгө эч качан тоскоол болбоңуз. Жаңы буюмдарсыз бир канча жыл жашоого болот. Ушул жылдары үй бүлө финансылык көз карандысыздыкка жетишип алуусу керек. Андан кийин каалаган буюмуңузду сатып алсаңыз боло берет. Үчүнчү, балдардын кийим кечесине, буюм теримдерине сарамжалдуу болуңуз. Күн сайын эле балага шым алыш керек, көйнөк алыш керек, дептер алыш керек дей берген аялдар бар. Балага зарыл кийим кечени, керектүү буюм теримди утуру сатып албай, дүңүнөн бир жолу алып, кийин ошого аяр мамиле кылып, көпкө колдонуу зарыл. Баланы да буюмуна, кийимине кылдат мамиле кылууга үйрөтүү аялдын иши. Болбосо ушул сыяктуу майда чүйдө зарылдыктан чыга албай жүрүп, ата эне картаят, бала кыз бой жетет. Жакырчылыктан котулуп, бардар турмушка жетүү үчүн бир аз жыл кыйналуу турмуштун мыйзамы экенин унутпашыңыз керек. Төртүнчү, үйдөгү азык түлүккө сарамжалдуу болуңуз. Үй бүлөдө тапкан акчанын көбү азык түлүккө жумшалары белгилүү. Азык түлүктү өзүңүз аласызбы же күйөөңүз алабы? Дайыма дүңүнөн сатып алганга аракет кылыңыздар. Ар бир чай ичкен сайын же ар бир тамак жасардан мурда дүкөнгө чуркоо сарамжалы жок аялдын белгиси. Мындай үйдө береке болбойт. Тамакты эч качан ысырап кылбаңыз. Ашып калбай тургандай кылып, чени менен жасаңыз. Бир чөмүч экен, же 2 кашык экен, эмне болмок эле деп сиз 10 жылдан бери таштандыга таштаган тамак ашка кеткен чыгымды эсептесе, 3 уктап түшүңүздө көрбөгөн сумма чыгышы мүмкүн. Жалын учкундан тутанат, миллиондор бирдиктен куралат. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Аял үй ичине жоопкер, кыяматта ушул ишине жооп берет. Аялдын текке кетирген бир мүнөтү жылгат эте. Үй бүлөдөгү жетишкендик эркектин тапканына эмес, аялдын иштеткенине байланыштуу. Үй бүлөдөгү чырдын көбү аялдын сарамжалдуу эместигинен улам чыгат. Аялдын ысырапкордугу аны өмүр бою жарды жашоого мажбур кылат. Үчүнчү, өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуу. Күйөөсү жумуштан келер замат экөө ээрчишип эски гаражга кирет. Түн жарымынан угончо күйөөсү өзүнөн башка эч ким түшүнбөгөн тетиктерди бири-бирине жалгаштырып, кайра ажыратып, кайра бириктирип ошону менен убара. Аялы болсо күйөөсү кайда баса артынан басып, колундагы чырагы менен ага жарык кылат. Түн жарымына чейин колунан чырагын түшүрбөй күйөөсүнүн жанында турган аз келгенсип, таң эрте туруп күйөөсүн ишине жөнөтөт. Күйөөсү ушул ишин баштагандан бери андан баары жүзүйрүп кетти. Туугандары да, кошуналары да аны акылынан айныган жинди деп ойлошот. Жанында жалгыз аялы. 1893 жылы айылдаштары келесоо болуп калды деп шылдыңдаган 30 жаштагы жигиттин эски гаражынан таңга жуук иттерди коркутуп, адамдарды чочуткан катуу үн чыкты. Жарым-жартылай кийинип чуркап чыккан айыл эли атка чегилбей өзү эле жүргөн арабага чыгып алып, аны ары-бери башкарып бара жаткан баягы келесоо жигит менен анын колунан чырагы түшпөгөн жубайын көрүштү. Ушул түнү дүйнөдө автомобиль куруунун атасы аталган Генри Форд алгачкы машинаны жасап, айдап чыккан эле. Эгер түнү бою ага чырак кармап, ишенимин арттырып, шыктандырган Форд айым болбосо, адамзат Форд маркасындагы машиналарды эле эмес, деги эле машина аттууну качан көрөрү белгисиз эле. Мындан 50 жыл өткөндөн кийин кайсы бир журналист дүйнөгө дагы бир жолу жаралсаңыз, ким болууну каалайт элеңиз деген суроону узатканда, Генри Форд ким болуу мага анча деле маанилүү эмес. Негизгиси жанымда жубайым болсо болду деп жооп берген экен. Туура айтат. Күйөөсүн шыктандырып, анын колунан баары келерин улам эскертип, жер бетиндеги бардык эркектерден артык экенин айтып турган аялы болсо, эркек тону да томкорот. Тилекке каршы аялдардын көбү күйөөсүн баалабай, тескерисинче ага тоскоол болуп, аны кемсинтип, аны биротоло жок кылат. Натыйжада бул үй бүлө бири-бирин сындап, кемсинтүүдөн башка ийгиликке жетпейт.
Лев Толстойдун дүйнөлүк классикада маанилүү орду бар «Согуш жана тынчтык» романын аялы кадимки сыя калемсап менен 7 нускада көчүрүп чыкпаганда чыгарма жазылган бойдон белгисиз калышы мүмкүн эле. Үй бүлөнүн бактысы да, ийгилиги да аялга тиешелүү. Жогоруда Хадиша энебиздин пайгамбарыбызга ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун жасаган мамилесин, айткан сөздөрүн окудук. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун динди даават кыла элегинде аялы динди кабыл кылды. Мекке эле эмес, ошол чөлкөмдөгү элдин баарына байлыгы менен белгилүү болгон Хадиша энебиз күйөөсүнүн дин таратуудагы мээнетине шериктеш болуп, байлыгын бүт иштетип, жамаачы чапаны менен калды. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун муну өмүрү өткөнчө унуткан жок. Дүйнө болуп жаралгандан берки эң жакшы 4 аялдын бири Хадиша энебиз экенин айтты. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун диндеги вазыйпасын баштаганда Хадиша энебиз сөйөнүч, таяныч болду. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун вазыйпасын өтөп бүтүп, дүйнөдөн өткөндө Айша энебиздин тизесине башын жөлөп кете берди. Эркекке аял жөлөк, эркекке аял тирөөч, эркекке аял кубат. Эгерде сиз дагы күйөөңүздүн иши ийгиликтүү болуп, элдин күйөөлөрүндө ийгилик жаратып, үй бүлөсүнө да жеткиликтүү киреше таап, жакшы жашоосун кааласаңыз, азыртан баштап күйөөңүзгө жардамчы болуңуз. Ал үчүн төмөнкүлөрдү сөзсүз аткарышыңыз керек. Эгер буларды так аткарсаңыз, тез арада жашооңузда чоң өзгөрүштү байкайсыз. Биринчи, жардам бербесеңиз мейли, бирок жолтоо болбоңуз. Күйөөңүздүн ишине жардам берип, жеңилин жерден, оорун колдон алганга жарасаңыз, анда бат эле ийгиликке жетип, жашоо деңгээлиңиз да жогору болот. Ийгиликтүү эркектердин артында күнү-түнү ага жардам берген акылдуу аялдар турары белгилүү. Эркек биринчи кезекте аялынан колдоо табуусу керек. Аялынан колдоо таппаган эркекти башка эч ким алдыга чыгара албайт. Күйөөңүздүн иши илгерилебей, жолу таш каап жатса, күнөөнү ага оодарбай өзүңүзгө көңүл буруңуз. Демек сиз аны колдобой, же такыр эле тоскоол болуп жатышыңыз мүмкүн. Мен ага тоскоол болгуда эмне, колунан же бутунан кармап алдым беле, деп айтууңуз мүмкүн. Көп аялдар ушинтип ойлошот. Бирок жумуш убактысында күйөөсүнө телефон чалып, «Эй, эртең сиңдимдин туулган күнү экен. Акча таап келиңиз, барып куттуктап коелу», деп сүйүнчүлөгөнү ага тоскоолдук экенин билишпейт. Мындай жагымдуу кабарлар бир күндө бир канча жолу айтылган учурлар болот. Үйдүн кожоюну жана каржылоочусу катары эркектин өзүнүн алдыга койгон максатына жетүү үчүн түзгөн иш планы, ченеми болот. Бирок канча аракет кылса да максатына жете албайт. Буга аялынын өзүнө сезилбеген майда чүйдө тоскоолдуктары себеп. Эми мындай кылыңыз. Күйөөңүздүн иши жүрүшпөй, маанайы чөгүп калганда, ушу күндөрү күйөөңүзгө кандай сюрприздерди көрсөткөнүңүздү эстеңиз. Анан өзүңүздү колго алып, жок дегенде 1 ай бою күйөөңүздү алагда кыла турган нерсени такыр айтпаңыз. Тескерисинче аны шыктандырып, мактап, баары жакшы болоорун эстетип туруңуз. Ошондон кийин анын ишиндеги өзгөрүүнү өз көзүңүз менен көрөсүз. Экинчи, күйөөңүздү эч качан кемсинтпеңиз. Айтып коеюн. Эркек кишиге аялынан «Тигини карачы, колунан баары келет. Сен болсо шөмтүрөп жүрөсүң» деген сөздү угуудан өткөн оор азап жок. Бир адамды экинчи адамга салыштыруу бул ага акарат кылуу. Ушинтсе марданып, оңолуп кетет деп ойлосоңуз, жаңылышасыз. Андай болгондо жер бетиндеги эркектин баары оңолуп кетмек. Эгер ошончолук эле салыштыргыңыз келип жатса, күйөөңүздүн жакшы жагын айтып, мындай сыпат сизден башка эч кимде жок деп салыштырыңыз. Эркек аялдын жакпаган жагына көңүл бурбай, кайсы бир жакшы жагын көңүлгө тутуп жашоосу керек. Ошол сыяктуу эле аялда күйөөнүн жалаң жаман жагын көрө бербей, жакшы жагын да издөөсү керек. Ар бир эркекте башкаларда кезикпеген артыкчылыгы болот. Мына ошол артыкчылыгын пайдаланып жашаган аял эч качан бактысыз болбойт. Антпесе эч кемчилиги жок. Идеалдуу эркектен да кемчилик табыла берет. Тарыхта Алла Таала жактырып, тандап пайгамбар кылган адамдарды кемсинткен, ошолорду чаңган, ошолордон кемчилик тапкан аялдар болгон. Нух пайгамбардын, Лут пайгамбардын аялдары буга мисал. Сократ ажаан аялы Ксантипадан кутулуунун жолун издеп, дала өмүрүн короткон экен. Август Цезарь ага жаман мамиле кылган аялы Скрибонияны кууп жиберип жаны тынган. Дүйнөгө атагы чыккан Наполеон аялынын жамандыгынан улам бакыт даамын тата албаганын айтып арман кылган. Мындай аялдардан биздин коомчулукта курукул эмес. Балким буга чейин сиз дагы ушундай аялдардын катарын толуктап жүргөндүрсүз. Мейли, өткөн өттү. Эми өзгөрүңүз. Алла Таала тагдырыңызды кошкон күйөөңүздү кадырлап, сыйлап алыңыз. Мындан калсаңыз, алтын баштуу бирөөгө жолугарыңыз деги күмөн. Үчүнчү, күйөөңүздү өз оюна коюңуз. Дегеним, күйөө деле адам, анын да кызыккан, жактырган иши болот. Оба, ал сиз сыяктуу курдашы менен 1,5 саат телефондо сүйлөшө албайт, же бир кошунасы менен экинчи кошунанын мышыгын 2 саат талкуулай албайт. Ичиндеги бугун, арыз арманын сиз сыяктуу кече эле таанышкан адамына төгүлүп чачылып айта албайт. Бирок анын да өзүнө жаккан иши же хоббиси бар да. Сиз ага тоскоол болбошуңуз керек. Мисал, Джим Хэррис адистиги боюнча мунайзат өндүргөн ишкананын аудитору эле. Анын магаттуу ити бар эле. Джим бош убактысынын баарында итине бир нерсени үйрөтүү менен алек болчу. Аялы Джеймс анын бул кылыгын жактырбаганы менен көңүлүн калтырбоо үчүн ага тоскоол болчу эмес. Атүгүл кээде аны мактап да койчу. Кийинчерээк Мак 4 буттап пианино ойноп дүйнөнү таң калтырды.
Дини жокторду бизге эмне үлгү кылат деп жекирбеңиз. Болгону күйөөсүн түшүнө билүү канчалык деңгээлде болуу керектигин жана анын жыйынтыгы сөзсүз ийгилик менен коштолоорун айткым келди. Эгерде күйөөңүз шарият талабына каршы келбеген, үй бүлө үчүн кандайдыр бир зыяны жок иш менен алектенип, ага кызыга артса, аны андан тыйбай өз оюна коюңуз. 4. Күйөөңүздүн иштөөсүнө шарт түзүп бериңиз. Чогуу иштегендерден бирөө көбүнчө түшкү тамагын үйүнөн ала келет. Башкалар чогулуп түштөнүүгө жөнөгөндө ал кабинетинде эле отура калып тамактанып алат. Кээде алып келген тамагы 2-3 адамга жетет. Күн сайын таң атпай күйөөсүнүн түшкүсүнө тамак жасаган жеңебизге Алла ыраазы болсун. Жеңебиз муну менен күйөөсүнүн акчасын, убактысын үнөмдөп, негизгиси ортодогу махабатты бекемдеп жатат. Мусулманчылыкта аял күйөөсүнө тамак бышырууга, кир когун жууга милдеттүү эмес деп бирөөлөрдүн айтканын кулагым чалганы бар. Тобо, анда эркек тамак бышырып, эркек кир жууш керекпи? Ар бир элдин өзүнө тиешелүү каадасы, үрп адаты болот. Динге каршы болбогон үрп адатты дин четке какпайт. Ал ошол бойдон эл ичинде сакталып кала берет. Кыргызда атам заманда эле аял менен эркектин иши белгиленип, ар кимиси өзүнө тиешелүү ишти аткарып келген. Эркектин үй азыгын да, күл азыгын да аял даярдаган. Үй кийими да, жоо кийими да аялдын колунан чыккан. Мунун баары пайгамбарыбыздын ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, аял киши үй иштерине жоопкер деген хадистин ичинде жатат. Ажы умрага баргандар алгачкы аян кабар түшкөн Нур тоосундагы Хира үңкүрүнө чыкса керек. Мен 10 жерде дем алып отуруп, 1 литр суу ичип араң чыкканмын. Элден оолактап, ушул үңкүрдө жалгыз ибадат кылып отурган ал кезде пайгамбар боло элек күйөөсүнө тамак аш, суусунун көтөрүп бара жаткан хадиченебиз көз алдыма тартылганда, аялдык милдетин чанып, эркектен укук талашып, нарк населе жок батыштын маданиятына суктанган аялдарыбызга боорум ооруйт. Кептин оролуна кайтсак, күйөөңүз кандай жумуш кылбасын, ага шарт түзгөнгө аракет кылыңыз. Дагы бир мисал келтирейин. Оркестрга обон жазган Гиллис жумушун көбүнчө үйдө аткарчу. 100дөн ашуун аспаптар менен ойнолчу оркестрдин обону миңдеген адам сыйган чоң театрды жарып чыкчу катууун сиздин чакан үйүңүздүн бир бөлмөсүнөн жаңырып жатканын элестетип көрүңүз. Мындайга эч бир аял заты чыдамак эмес. Бирок Гиллистин жубайы Кэтрин буга чыдады. Чыдап эле тим болбостон, ал өзүн көндүрүп, күйөөсү ишке киришкенде тентеги тыйыла элек 2 баласын алаксытып тынчтандырып, күйөөсүнүн түшкү тамагын даярдап, дасторкон жайып, аны алыстан жумуштан келгендей күтүп алчу. Оркестр обон жөнүндө эч нерсе түшүнбөсө да күйөөсүнө пикирин айтып, аны мактап, ишине шыктандырып турчу. Кэтриндин камкордугу текке кеткен жок. Гиллис жараткан обондор дүйнөлүк хитке айланды. Эркектин кайда иштегени маанилүү эмес, эмне иш кылганы маанилүү. Ошондуктан эгер күйөөңүздүн иши үйдө болсо, аны үйдө жок деп эсептеңиз. Өзүңүздүн колуңуздан келе турган же кийинчерээк аткарса боло турган иштерди айтып, күйөөңүздү аларды кылбаңыз. 5. Күйөөңүздү көтөрмөлөңүз. Эркек өзүнүн аялынын колдоосуна, көтөрмөлөөсүнө муктаж. Кайсы бир китептен окуганым эсимде. Бир аскер согуштан жаракат алып, бир колу жок келет. Ал аялы кичинекей уулу менен деңиз жээгине барып эс алууну аябай жакшы көрчү. Бирок деңиз жээгиндеги адамдар анын колунун мултуйган ордун таң калып карай берчү. Ушундан уялган жигит деңиз жээгине баргысы келбей калат. Аялы андан деңиз жээгине баралы деп суранганда, ал ар кайсы шылтоону айтып, эмне себептен баргысы келбей жатканын ачык айта алчу эмес. Муну байкаган аялы бир күнү ага: "Сен колуңдун жоктугуна уялып жатасыңбы? Мындай уялуу акылсыз адамдын иши. Тескерисинче буга сыймыктануу керек. Бул сенин эр жүрөктүгүңдүн жана ак пейилиңдин белгиси. Ишенип кой. Колуң бар кездеге караганда мен үчүн азыр сенин жаныңда жүрүү сыймыктуу да, бактылуу да сезилет" дейт. Ошол күндөн кийин деңиз жээгиндегилер колу жок аскер менен анын бактылуу бала чакасын деңиз жээгинен кайра көрө башташты. Аялдын жөнөкөй эле сөзү эркекке канат бүтүрүп, коркокту баатыр, чоркокту уста, кекешти чечен, монжуну эсен кылып коерун асыл аял заты унута көрбөңүздөр. Дептериңизге жазып, көңүлгө түйүп алыңыз. Аял күйөөсүнө акарат кылган сайын, акыретте ага жубай болуучу үр кыздар: "Ой шоруң кургур, ал сага убактылуу эле конок, эртең эле сени калтырып бизге келет" дешет. Күйөөңүздү эч качан башка бирөөгө салыштырбаңыз. Күйөөңүздүн ийгилиги сиздин мамилеңизге байланыштуу. Жашооңуз жарды болсо, өзүңүздү оңдоңуз. Эркектин 100 кемчилигин көрмөксөн болуп, бир артыкчылыгын таап алган аял бактылуу жашайт.